Саламатсыңар балдар. Сабакты баштаардан алдын бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алсак. Силердин маңдайыңарда күлүп турган быйтыкчаларды көрүп, айланаңардагы жакын адамдарыңарга ушундай жылмаюу тартууласаңар. Азаматсыңар. Андай эмесе бүгүнкү математика сабагын баштасак. Бул сабакта мисал маселе иштейбиз. 124 иш. Чиймени байка. Айланалардын борборлорунун ортосундагы аралыкты тап. Эмнени байкадың? Бизге эки айлана берилген. Ошол эки айлананын борборлору белгиленген. Биринчи айланадагы борбордон экинчи айланадагы борбордун аралыгыны сызгыч менен ченеп жазабыз. 125 иш. Тегерек канча бөлүккө бөлүнгөн? Алар бирдей болуш үчүн диаметрлерди кандай жүргүзүш керек? Дептериңе чийип көр. Бизге тегерек берилген. Бул тегеректин диаметрлери БК, ДМ. Ушул тегеректин канча бөлүккө бөлүнгөнүнү карайсыңар. Жана анын бөлүктөрү бирдей болуш үчүн диаметрлерди кандай жүргүзүш керек? Ушул суроого жооп бересиңер. Муну өзекат карабыз. 126 иш. Чиймени байка. Айланалар кандайча жайгашкан? О1 кесиндисин ченеп, радиустар менен салыштыр. Бизге эки айлана берилген. Бул эки айлананын борборлору белгиленип, биринчи О борборунан экинчи О1 борборунун кесиндисини ченейбиз. Радиустарын салыштырып көрөбүз. Радиус кайсы, диаметр кайсы билебиз, балдар? 127 иш. А, Б, С, Д тик бурчтугунун жактары төмөнкүчө. АБ барабар 3 сантиметрге, БС барабар 5 сантиметрге. Анын периметрин эсепте. П тамгасын пайдалан. Биз тик бурчтук сызабыз. Анын бурчтары А, Б, С, Д деп белгиленет. Эми ошол тик бурчтуктун периметрин табабыз. АБ барабар 3 сантиметрге, БС барабар 5 сантиметрге. Жакшы ойлонуп, тик бурчтугубузду туура сызып чыгарабыз. 128 иш. Сандарды окуп, ар бир разрядын ата. 9212, 7001, 3050, 445, 302, 620. Бизге 3 орундуу жана 4 орундуу сандар берилген. Ошолордун ар бирин разрядын атап чыгабыз. Мисал үчүн 9212. Биринчи разряд 2, экинчи разряд 1, үчүнчү разряд 2, төртүнчү разряд 9. Ушинтип аткарабыз. 129 иш. Маселем. 12 пряникти 3 пакетке тең бөлүп сал. Ар бир пакетке канчадан пряник салдың? 2 пакеткечи? Маселенин шартыны жазабыз. Бул маселени кантип чыгарсак, биздин ар бир пакетке канчадан пряник салганыбыз келип чыгат. Жакшылап ойлонуп чыгарасыңар. Үйгө тапшырма балдар. 130-131 иштер.